8 адамдын өлүмү. Президент Садыр Жапаров көңүл айтып тапшырмаларды берди. Сокулукта 2 унаа бетме-бет кагышып, кырсык катталды. Бишкекте бир күндө күбөлүгү жок унаа башкарган 50 айдоочу аныкталды. Өрттөнүп кеткен үйдөн чыккан ыйык Куран китеби. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Ички иштер министрлиги сексуалдык кыдык үчүн жоопкерчиликке тартууну көздөдү. Ички иштер министрлиги административдик жана кылмыш кодекстерине сексуалдык кыдык боюнча берене киргизүүнү сунуштап жатат. Демилге ишке ашып калса, сексуалдык мүнөздөгү ачык сөздөрдү колдонуу, жыныстык органдарды көрсөтүү, ошондой эле бирөөнүн эркине каршы кармалуу, кысуу, сылоо, чымчуу сыяктуу жосундарды жасаган адамга 20 000 сом айып салынып, же 3-7 суткага камалат. Эгер кайталанып жасалса, айыпкерди 3-5 жылга эркинен ажыратуу каралууда. Ички иштер министрлиги акыркы жылдары коомдук жайларда сексуалдык кыдык боюнча даттануулар көбөйгөнүн маалымдады. Буга чейин мыйзамда аталган терминге так түшүнүк берилбей, шектөөлөр жумшак жаза менен кутулуп кетишкен. Булак Спутник эжи. Өрттөнүп кеткен үйдөн чыккан ыйык Куран китеби. Бүгүн 22 октябрь күнү Ош шаарындагы үй толугу менен өрттөнүп кетти. Анда өрттөнүп кеткен буюмдардын арасынан жазуулары күйбөгөн ыйык Куран китеби чыккан. Булак турмуш кежи. Бишкекте бир күндө күбөлүгү жок унаа башкарган 50 айдоочу аныкталды. Бишкекте бир күндө айдоочулук күбөлүгү жок 50 айдоочу кармалды деп маалымдалды. 22 октябрда милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы 21 октябрдан тарда шаарда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча рейд өтүп жатат. Рейдтин биринчи күнүндө төмөнкү мыйзам бузуулар катталды. 12 айдоочу мас абалында унаа башкарган. 18 айдоочу ыйгарым укуктуу органдардын уруксатсыз алдыңкы айнектерин караңгылаткан. 8 айдоочу жол кыймылынын эрежелерин атайлап бузган. 50 айдоочу унааны айдоочулук күбөлүгү жок башкарган. 51 жөө жүргүнчү жолду белгиленген жерден кесип өткөн. Түрдүү мыйзам бузуулар үчүн 324 транспорт каражаты айып короого токтотулду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бауыржан кайра камалабы? Интернеттин активдүү колдонуучусу Бауыржан Абдумаликов соц баракчасы аркылуу Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевден жардам сурап кайрылды. Анда ал Карагулжадагы келиндин өлүмүнө байланыштуу билдирүүсү үчүн 3 айга камалып чыкканын, 100 000 сом өлчөмүндө айып пул төлөгөндүгүн айткан. Эми болсо келинин жакындары кайра арыз жазгандыктан камакка алынышың мүмкүн деген сөздөрдү уккандыгын айткан. Экинчи кайталанбайт. Жакшы накай болуп жүрөмүн. Ушунун мыйзамдуулугун карап бериңиз, Ташиев мырза. Апам ыйлап атат. Сокулукта 2 унаа бетме-бет кагышып, кырсык катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда 22 октябрь күнү болжол менен саат 11:00 чамасында Бишкек-Кырбалта унаа жолунун Кожомкул айылынын аймагында Mercedes-Benz жана Hyundai үлгүсүндөгү унаалар бет маңдай кагышкан. Азыркы учурда ЧӨИПтин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсыктын себебин тактап жатат. 8 адамдын өлүмү. Президент Садыр Жапаров көңүл айтып тапшырмаларды берди. Президент Садыр Жапаров Ош шаарында жана Ысык Ата районунун Новопокровка айылында болгон кайгылуу окуялардын кесепетинен каза болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айтты. Ош шаарындагы өрттөн 6 мекендешибиз эне жана анын 5 баласы каза болгону, ошондой эле Новопокровка айылындагы заводдо цемент ташуучу цистерна жарылып, 2 жумушчунун өмүрү кыйылганы тууралуу кабарды
терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Сиздердин аза кайгыңыздарды тең бөлүшөм. Жараткан силерге сабырдуулук жана бул оор жоготууларды көтөрүүгө күч кубат берсин. Ал эми маркумдардын жаткан жери жайлуу болсун. Мамлекеттик органдар каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча бардык зарыл чараларды көрүшөт, деди президент. Ошондой эле УКМге жана министрликтерге өзгөчө кырдаалдардын өрттөрдүн алдын алуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды. Суук төшүшү менен жеке турак жайларда, ошондой эле өндүрүштүк объектилерде электр энергиясын жана жылытуучу шаймандарды колдонууда өрт жана өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучу жогорулайт. Калк арасына сактык чаралар боюнча алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин күчөтүү, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл деп белгиледи мамлекет башчысы. Бүгүн 22 октябрда Караган Түнү Ош шаарында турак үй өрттөнүп, анын кесепетинен 6 адам, 34 жаштагы келин, анын 5 баласы, 13, 11, 9, 6 жана 2 жаштагы өспүрүмдөр каза болду. Үйдүн кожоюну Кореяда эмгектенип жүргөн. Учурда бул кырсыктын себеби такталып жатат. Булак баракелди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Бауыржан Кайракамалову. Интернеттин активдүү колдонуучусу Бауыржан Абдумаликов соц баракчасы аркылуу Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевден жардам сурап кайрылды. Анда ал Кара Кулжадагы келиндин өлүмүнө байланыштуу билдирүүсү үчүн 3 айга камалып чыкканын, 100 000 сом өлчөмүндө айып пул төлөгөндүгүн айткан. Эми болсо келинин жакындары кайра арыз жазгандыктан камакка алынышың мүмкүн деген сөздөрдү уккандыгын айткан. Экинчи кайталанбайт. Жакшы накай болуп жүрөмүн. Ушунун мыйзамдуулугун карап бериңиз, Ташиев мырза. Апам ыйлап атат.